2025-2026 окуу жылына карата Балыкчы шаарындагы бардык мектептерде жана бала бакчаларда оңдоп түзөө жаңыртуу иштери жигердүү жүргүзүлүүдө. Өзгөчө көңүл мекемелердин санитардык абалына, жылуулук системаларына жана класстардын абалына бурулууда. 25-26 окуу жылынын 1-сентябрында биз ремонттон өтүп толук кандуу окуучуларды кабыл алганга даярбыз. Кытай мамлекетибиз бюджеттен бөлгөн акча каражатын толук пайдаланып бүттүк. Андан сырткары биз мугалимдердин, иштеген мугалимдердин, анан ар кандай спонсорлордун, тааныштарыбыздан, досторубуздун аркасы менен мектептин ички оформлениясындагы, тышкы оформлениясындагы болсо жасадык. Андан сырткары мынау министрлик талабы да ошондо болгон турат. Биз мектептерде живой уголокторду баштадык. Живой уголок дегенде эмне? Ошол жерге декоративдүү канаттууларды алып келип багып атабыз. Окуучуларды ошолорду караганга, бакканга, эмгектенгенге үйрөтөбүз. Биология сабагынан анын баарын окушат өздөрү дагы. Баткен областынан павлиндерди алып келдик. Чүйдөн попугайларды алып келдик, Бишкектен магазинден, зоомагазинден. Андан сырткары кыргоолдун түрлөрүн алдырып келдик. Дагы пландарыбыз бар, дагы көбөйтөбүз аларды. Кекиликтер болот, ар кандай дагы декоративдүү кооз мектепке көрүк бере турган канаттууларды алып келип бул жерге багабыз. Балыктын түрлөрүн алып келдик, аквариумдарды койдук. Андан сырткары быйыл 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алдында турабыз. Биринчи этабында бул боюнча жаңы келе турган, мектепке келе турган балдардын баары электрондуу варианты тиге түндүк тиркемеси аркылуу катталып бүттү. Бизде азыр 120дан ашык бала катталып турат. Мындай болсо алардын баарын толук кабыл алып окутканга Манас атындагы мектеп жамааты даярбыз. Билим берүү бөлүмүнүн башчысы белгилегендей, шаардагы бардык мектептерде оңдоо иштери дээрлик жыйынтыкталып калды. Анын айтымында учурда акыркы текшерүү жана иретке келтирүү баскычы жүрүп жатат. Айрым мектептерде ички жасалгылоо, класс жабдыктарын орнотуу, короону иретке келтирүү сыяктуу кошумча иштер аяктоо алдында турат. Республикалык бюджеттен мектептерге быйыл 3 миллион 422 миң сом бөлүнгөн. Жергиликтүү бийлик тарабынан бала бакчаларга отурумдук ремонтко 710 миң сом бөлүнгөн. Ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан жасалган иштерге работасына мындайча айтканда 1,5 миллион бөлдүрүп келишкен. Бул абдан чоң колдоо биз үчүн, себеп азыркы учурда баарыбызга белгилүү мугалимдерибизди отурумдук ремонт иштерине иштеткен жокпуз. Алар эс алууда. Жаңы кирип келаткан окуу жылына буюрса биз ремонт иштерин аяктап калдык. Балыкчы шаарында мектептер, бала бакчалар жаңы окуу жылына толугу менен даяр. Быйыл сентябрь айында 12 жылдык билим берүүгө биз толугу менен даярбыз. Быйыл ошол 1 класска буюрса биз 1000ге жакын окуучуларыбызды ошол мектептин босогосун 1 класска аттайт деп күтүп атабыз. Жаңы окуу жылы шаарда жаңыланган мектептер менен заманбап шартта башталат. Балдардын билим алуусуна болгон көңүл негизги артыкчылык бойдон калууда.